Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу агайыны, эже карындаштар. Сыймык Жапыкеевдин жанагы Чыңгыз Айтматов боюнча биздин улуу жазуучубуз, улуу философ деп ойчул деп тааныйбыз, агайыбыз, замандашыбыз, кыргыз элинин сыймыгы. Ошол киши жөнүндө бир аябай бир жаман сөздөрдү айтып, мазактаган сөздөрү боюнча эми унчукпай эле мейли буга теңелбей эле коюш керек экен деп эмне кылсак, эми ошону колдоп жазып аткандар да бар экен да. Ошого айла жок кичине мындай эске салыш керек окшойт да. Чыңгыз Айтматов ким дегенде, Чыңгыз Айтматов китептери, бул чыгарган романдары, чыгармалары 150ден ашык 170ке чейин тилде которулган. Дүйнөдөгү эң көп тилге которулган чыгармалардын 10дон бири. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 120 өлкөдө кадимкидей тираждап басылып чыгып, ушканда таратылган өз тилинде. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Европада, ошол эле Германияда, ошо көп Европанын өлкөлөрүндө мектеп программасына кирип окутулган чыгармалар. Анан бул кишини бир эле сөз менен Питикапейшти деген ачканда Сыймыктын айткан сөзү таптакыр туура эмес. Эми Сыймык окуйт экен, окуйм дейт, Макурт деген чыгарма жок эч кандай. Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн деген чыгармасы бар, ошондо ошол Макурт жөнүндө ичинде айтылып келет. Мен 92 адашпасам 92-жылы окусам керек эле. Эң биринчи Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын мен ошол романды окугам да. Бул Кылым карытар бир күн романын канча окусаң ошончо логикасы ачылат, канча окусаң ошончо философиясы ачылат. Ушундай аябай бир терең, сонун чыгарма. Бул эми албетте адиге жана бул ошол учурдагы бир Казакстан жактагы бир эң чөлдөгү бир темир жол жөнүндө жазылат, бирок ал жерде аябай мындай негизги ошол согуш учурундагы тылдагы бул жактагы элдердин жашоосу, эмнени кандай немеде жашады, кандай ойлор болду дегендей. Ошонун арасында Макуртту кошуп туруп, мындайча кандай күн болбосо дагы биз өзүбүздүн ата журт, мындайча улутубузду, каада салтыбызды, нарк населибизди, өзүбүздүн ким экенибизди, адам экенибизди унутпайлы деген бир сонун немени ачып берет да, бир ойдучу. Анан келип туруп анан кийин бул Питикапейшти эми билбейм, бул өзү китеп окуйбу окубайбы, анан ой кандай ой жүгүртөт. Омар Хаямды окуйм дейт, анан Чыңгыз Айтматовду окуган сварщик бойдон калат, доктор бойдон калат дейт. Эми сен деле Сыймык экөөбүз тең элебиз. Сыймык эгерде Чыңгыз Айтматовду окуса жакшы болмок, Сыймык бойдон калмак да. Анан эми Омар Хаямды окуп берип, Омар Хаям болуп калыптыр да, мындай айтканда айткачы, чынчына келгендечи. Анан билип билбей, түшүнбөй мындай улуу инсандарга 7 миллион элдин сыймыгы болгон, дүйнөнүн сыймыгы болгон биздин улуу инсандарга тил тийгизип, аны мындай мазактаган өзү туура эмес. Анан революцияны мен кылдым. Эми революцияны бул учурда ошол Сооронбай Жээнбековдун саясатынын алсыздыгынын бир отражениясы гана болуп калды. Анан эгерде мына 40 күнгө тияка даватка чыктым, бияка даватка чыктым дейт. Анан Садыр Жапаров түрмөдө отурган, мен баарын кылгандан кийин түрмөдөн чыгып келди. Садыр Жапаров эң системалык түрдө, систематически оппозицияны түзгөн күчтүү саясатчы болду. 2010дон баштап ушул жерде токтойбуз. Эмне гана кылган жок да. Ушул бүгүнкү жакшы нерселерди курам, ушул нерселерди жасайм деп. Анан бул 2 жылдык бир саясатка аралашып, мен кылдым баарын дегендин өзү туура эмес да. Башка жөнүндө да сөз көп, эми просто айтайын дейсиң, эми мейли дейсиң. Бирок мындай улуу инсандарга тил тийгизген мындайча айтканда туура эмес болуп калат. Ойноп сүйлөсө дагы ойлонуп сүйлөш керек. Анан кимден кайсы мына Сооронбай Жээнбеков эми кала берсин, эми мыйзамга жазылып калды деп. Эми кимден канча алды, эмне болду, анын баарын ачууга тие берсе баарын айтып чыгабыз далил менен. Жөн эле жүрсө болмок экен да. Хидаят алып, ошо Хаямдарданчы тынч эле башка инсандарга сөз тийгизбей.
Анан эгерде бул нерсе улана берсе дагы көбүрөөк маалымат менен чыгабыз туугандар. Мейли аман болсун, бар болсун, бирок Маданият министрлиги бул жөнүндө өзүнүн мындай көз карашын билдирип коюш керек сөзсүз. Мындай көчөдөн тияк бияктан келип эле тантырап биздин сыймыгыбыз болгон күчтүү инсандарга сөз тийгизгенди биз каалабайбыз. Рахмат, бар болуңуздар.